Салам айымдар, силер менен ар дайым жасаганыңарда окшоп чыга турган сонун блинчик жасайбыз. Үйдөгү эле бар эле азыктар менен астардын баарын даярдап алганмын. Бир аз туз, жарым кашык сода, 3 жумуртка, жумурткаңар чоң болсо 2 кошсоңор болот. 100 грамм сахарды жакшылап аралаштырып алыш керек. Бирдей агыш түстөгү массага айланат. Менин каналыма катталып, колдоп коюңуздар. Дагы сонун видеолор чыгат. Үйдөгү эле керектүү азыктардан эле жасасаңыздар болот. Көрдүңүздөрбү? Сахар билинип турат азыр. Көбүрөөк чайуу керек. Чайган сайын агыш массага келет. Менде жарым литр сүт, 200 грамм un бар. Сүттүн баарын кошпош керек. Аз-аздан гана кошуп, бирдей массага келтирип, айландырып, ундан дагы аздан коштуруп, бирдей массага айлантыра беребиз. Баарын кошсоңор бөлтөк аралаштыруу да аябай кыйын, ыңгайсыз болуп калат. Ундун азырагын кошуп, бирдей массага келтирип алам. Сууга же сүткө түшкөндө унда бөлтөк болуп калат. Ошон үчүн аз-аздан кошуш керек. Азыр мына видеодо көргөнүңүздөрдөй аз-аздан кошуп аралаштыра беребиз. Бул жерде кол көбүрөөк роль ойнойт. Аралаштыруу керек. Бирок аябай сонун болуп чыгат. Сөзсүз жасап көрүңүздөр блинчикти. Коюу болуп калган үчүн бир аз сүттөн кошуп алдым бул жерде. Унду ушинтип аз-аздан акырындык менен кошуп аралаштыра берем. Акырында коюу болуп калат. Ошол учурда гана сүттүн бардыгын кошомун. Дароо бардыгын кошсоңуз аралаштырыш кыйын болуп калат. Un менен сүттү аралаштырып болдум. Акырында 100 грамм май кошуу керек, өсүмдүк майын. Суюк болуп калды видеодо, жакшы көрүнбөй атат. Бирок бир аз тыныктырып койсоңуздар 5-10 мүнөткө коюу масса болуп калат. Кызытып сковородкамы бир аз майлап алдым. Жогорку градуска коем. Өзүңүздөрдүн өлчөй турган идишиңер менен куя бересиздер. Сковородкаңызга карап жука болуш керек. 30 секундда эле кызарат. Дароо эле колум менен одоруп алам экинчи тарапка. Өтө ысык болгон үчүн 30 секундда эле эки тарабы тең кызарат. Көрүңүздөр, мынакей. Оодарып көрдүм бул жагын. Кызарып пышты. Дал ушундай блинчик болот. Сиздер да сөзсүз жасап көрүңүздөр. Жумшак болот. Улам бышкандардын үстүнө кабат-кабат кылып коюп коем. Акырында бышканда бир бардыгын бир оодарып койсом, түбүндөгүлөр аябай жумшак, сонун болуп калат блинчиктер. Мынакей, көрүңүздөрбү, 30 секундка жетпей эле бышып калат. Сонун түстө болуп чыгат. Түсү дагы сонун, жумшак, даамдуу болуп чыгат. Сөзсүз жасап көрүңүздөр. Бышырып болгондо кабат-кабат кылып үстүнө коюп коем. Бардык бүткөндөн кийин бир сыйра оодарып коем. Түбүндөгү биринчи бышканым аябай жумшак, сонун болуп калат. Бардык блинчиктер ушундай болот. Сөзсүз жасап, үй бүлөңүздү кубантыңыздар.